Президент Садыр Жапаров реакция кылып, талкууга түшкөн мына бул видеону чет элдик төлгөөчү жазаптыр. Тайна Кенесары хана раскрыта. Что скрывают кыргызы и русские, казахи имеют право знать правду. Өзүңөр уккандай видеонун аталышы эле эки элди уруштуруп ичидей. Биз дароо эле ээсинин аты заты билинбеген бул каналды изилдей баштадык. Бул канал президенттин реакциясына татыгыдай беле. Чет элдик атайын кызматтардын тиешеси барбы? Максаты эмнеде? Чын эле кыргыз казакты уруштургусу келгенби? Бул иликтөөнү аягына чейин көрүңүз, каналга катталыңыз, пикир жазыңыз. Кыргызы спасли казахов от смерти. В Москве голых кыргызов поставили на колени. Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан өлкө башчыларына каршы маанайдагы видеолорду кездештирсе болот. Вы не поверите, но прямо сейчас в Центральной Азии разворачивается новая геополитическая драма. Это не уважение к памяти, это соучастие в преступлениях. Так маалыматты президентке жеткиргени дарымети жетпедиби? Нету на моих видео призыва к какой-то вражде. Жакында эле президент Садыр Жапаров кыргыз-казак элин биримдикти, ынтымакты бекемдөөгө чакырды. Кыргызча, казакча, орусча жазылган постто президент 19-кылымдагы Кенесары хандын өлүмү менен аяктаган окуяларга кенен токтолуп, кээ бир күчтөр тарыхты бурмалап, эки элдин ортосунда жик салгысы келген күчтөр бар экенин айтты. Ошол эле постто Кенесары хандын сыры ачылды деп аталган видеого шилтеме калтырды. Дээрлик 2 саатка созулган бул видеодо Кенесары хандын колониалдык орус бийлигине каршы күрөшү, өмүр таржымалы, кылган эрликтери кенен сүрөттөлөт. Негизги басым чүйөрөнүндө болгон кыргыз-казак кыргынына Кенесары хандын каза тапкан салгылашууга жасалган. Видеодо тарыхый фактылар анчейин чындыкка дал келбейт, бурмаланган. Кызыгы кыргыздар сырткы күчтөр менен биригип, казак элине каршы аракеттерди кылган. Кыргыздар Орусияга Кенесары хандын баш сөөгүн атайын өткөрүп берген деген сыяктуу провокациялык маанайдагы пикир айтылат. А над ущельем скала Тетё, где сидели снайперы. Русские, одетые в казахское, с лицами, которые не выражали ничего, кроме зарплаты. Көрсө мунун бары жасалма интеллект экен. Муну YouTube өзү дагы тастыктап жатат. Бирок артында адам турат. Албетте биз биринчи эле ушул баш булакты текшергени кириштик. Видео 217 000 катталуучусу бар Политпрогноз каналына чыккан. Ал 2023 жылдын январында катталган. Жана каналда көбүнчө саясат тууралуу жалпы 341 видео чыккан. Бул абдан чоң сан. Адатта мындай контентти жаратуу үчүн чоң редакциялар иштейт. Каналда айрыкча Борбор Азия мамлекеттериндеги саясат тууралуу видеолор көп. Анан дагы Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан өлкө башчыларына каршы маанайдагы видеолорду кездештирсе болот. Вы не поверите, но прямо сейчас в Центральной Азии разворачивается новая геополитическая драма, и главную роль в ней исполняет Эмомали Рахмон. Атамбаев снова в игре. Кыргызстану ждать революции? Ташиев словил русского шпиона. Кыргызстан разбирается, дейт. Только что, 6 минут назад, новое землетрясение в Турции. Кого казахи называют братьями, украинцев или русских? Токаев за спиной Путина посылает казахов на смерть, дейт. За что Путин просит прощения у Токаева? За что Путин и Трамп щемят кыргызов? Трамп жестко поступил с таджиками. Трамп жестко попросил узбеков на выход. Трамп жестко выгоняет казахов. Бул жерде серия болуп тур. Казактар, узбектер, таджиктер баарына тийишиптир. Куда исчез Назарбаев и что он от нас скрывает? В Москве голых кыргызов поставили на колени, ведь. Ночной звонок Путина Токаеву. Тревожный сигнал. Они предсказали войну. Шокирующее пророчество. Лавров угрожает суверенитету Казахстана. Бул жерден дагы күлкүлөрү. Рахмон смертельно болен. Карты Таро предсказывают. Что ждет Путина? Таро прогноз. Кыргызы спасли казахов от смерти. Ушундай көп хайп кармаган темалар. Кызыгы каналдагы алгачкы видеолор Таро прогноздор менен башталган. Каналдын ээси буга чейин жүзүн көрсөткөн эмес. Бирок биз анын аты жөнүн, телефон номерин билип алдык. Мына бул +1 деген бул Түндүк Америкадагы өлкөлөрүнө таандык телефон номери. Telegram жана WhatsApp'та Игорь Дручок деп жазылып турат. Мындан тышкары Facebook аккаунту дагы бар экен. Каналдын ээси Канадада жашаган украиналык болуп чыкты. Украинада риэлтор, жалпак тил менен айтканда үй сатып иштеген. Бул тууралуу Дручоктун көптөгөн интервьюларын таба алдык. Албетте маалымат чогулгандан кийин биз Дручоктун өзүнө байланыштык. Видеоблогер бул ишти эмне үчүн жасап жатканын айтып берди. И по большей части вы делаете это для заработка. Да, для монетизации и больше как это такое, знаете, журналистика из самого низа. Это даже, может быть, и нельзя назвать журналистикой, это больше такое развлекательное. Знаете, вот что люди хотят слышать, видеть, то оно как бы и публикуется.
Нету такого, что там такой очень тонкий, глубокий анализ, там опрос каких-то там сторон, еще что-то. Вот есть какая-то новость, ее можно осветить. Я очень давно занимаюсь картами Таро. Я не называю это гадание, называю прогнозы Таро. Ну, я вел канал, просто делал прогнозы сначала людям, ну, там, знаете, гороскоп там на день, на месяц, там, знак зодиака. Не сильно это заходило, людям больше нравилось, когда делаешь прогнозы на каких-то политиков. Ну, и как бы начало развиваться с того. Анын айтымында Украинада согуш башталганда Дручок үй бүлөсү менен Канадага качкан. Тилден кыйналып, башка жумуш таба албай, ар кайсы платформаларда өзүнүн блогун ачкан. Биз анын видеолорунда антиорусиялык маанайды байкадык. Муну ал өзү дагы таңган жок. Борбор азиялыктар YouTube'да активдүү болгону үчүн аларды кызыктырган саясий темаларды чындыкка дал келеби, келбейби, субъективдүү ою менен эле видеолорду чыгара берет экен. Это не уважение к памяти, это соучастие в преступлениях. Что заставляет лидеров Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана приезжать в Москву, несмотря на риск потерять лицо в глазах Украины и Запада? А вы не боитесь, что вот видео, про которое говорил президент, действительно может рассорить людей и привести к каким-то трагическим событиям, столкновениям каким-то, возможно? И я делаю такие дисклеймеры в каждом видео, что этот материал сугубо для развлекательных целей, он никого там не должен обидеть, ничего. Но бывают, знаете, вот такие в стиле желтой прессы, там, микрорасследования или еще что-то, то, что знают все. И я еще прошу и писать, чтобы там никого не оскорблял, чтобы максимально корректно, потому что мой канал монетизируется, и если я скажу что-то не по правилам, то меня, скорее всего, недоброжелатели смогут быстро забанить. Дручок видеолорун олуттуу аналитика деп эсептебейт жана дайыма бул видеолор жөн эле көңүл көтөрүү үчүн жасалган деп белгилейт. Аны менен сүйлөшкөндөн кийин бизден коркуп кеттиби же дагы эмне болду? Ал дароо каналында жүзүн ачыктады. Дээрлик 20 мүнөттүк видеодо актанып, өзү жөнүндө жана канал тууралуу айтып берди. Я никогда не критиковал народы казахов, киргизов, узбеков, таджиков. Я очень тепло отношусь ко всем народам. И нету в моих видео призыва к какой-то вражде. Албетте мунун баары Дручоктун өзүнүн сөзү. Балким ал калп эле өлмүштөнүп жатат жана өзү чынында пропагандист болушу ыктымал. Эми мындай, Дручок же тарыхчы эмес, же саясатчы эмес. Интернетте отуруп эле ар кандай окуяларды алып, чымындан пил жасап, хайп кармап отурат. Эми карасаңыз, президент дагы отуруп алып эле YouTube'ду барактап, Дручок эмнени чыгарды деп отура бербейт. Президенттин кол алдындагылары маалыматты алып, текшерип, анализдеп, олуттуулугун таразалап туруп, так маалыматты президентке жеткиргени дарамети жетпедиби? Чынында тарыхый окуяларды бурмалап, элди уруштурган чагымчылдардын алдын алуу керек, бирок кайдагы бир интернеттеги чет өлкөлүк төлгөөчүнүн кылыктары президенттин деңгээлине чейин жетиш керек беле? Чынында ушул видеонун астында же башка посттордун астында келип кыргыз казакты уруштургусу келген адамдар бар. Биз эскерте кетели, буга катаал жаза каралган. Кандай видео көрүп жатабыз, дайыма анализдеп туралуу маалыматты сөзсүз текшерели. Биздин каналга катталыңыз, комментарий жазыңыз, лайк коюңуз.